Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан Ош реклама каналы. Бүгін 13 ноябрь 2024 жыл мен сіздерге Қарасу базарына жақын әлі жерде жайғашқан Тельман айылынан сатыла тұрған үй туралы маалымат бермекшімін. Бағасы өте жақсы баға қойылып отыр туғандар. Меніңше бір күнде сатылып кетсе керек. Видеоны аяғына шейін зерікпей көріңіздер. Анан бұл жерде таза су, свет, природный газ бардығы бар. Шар тараптан келген болсаңыздар, Қарасу базарына жетпеген жердегі Тельман айылының бірінші светофорын білесіздер, туғандар. Мынау жерден деле ошол Тельмандын бірінші светофоры көрініп тұрады. Жанында РСК деген заправка деле бар. Ошол светофордон Қарасу базар тарапқа 200 метр жүргөнүңүздөрдө оң тарапта мынау жерде замена масланы көрөсүздөр. Ушул жерде мынау жерде жол бар. Мындай кирип барып 50 метр жүрсөңүздөр сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мына туғандар. Ушул үй сатка чыгып атат. Көрүп атасыздарбы? Кааласаңыздар ошол Тельмандын биринчи светофорунан деле кирсеңиздер болот, же ушул замена масланын жанындагы көчө менен деле кирсеңиздер болот. 100 метр гана киресиздер. Чоң жол деле көрүнүп турат, көрүп атасыздар. Ушул көчөнүн сол тарабында мына ушул даяр үй сатылат тугандар. Бул жерде таза суу, свет, природный газ бардыгы бар экен. Природный газ мына чоң жолдон өткөн. Мына көчөнүн боюнан таза суунун турбасы дагы өткөрүлгөн. Жери 5 соток. Бул жерде бардыгында жери 5 соток экен. Просто кызыл китебинде эле 4 соток деп жазылып калган экен тугандар. Чоң жолго деле жакын көрдүңүздөр, Чек арасы ушул жерден башталат. Забор, ворота, забор, анан мына границасы ошол столбага чейин болуп калат. Төрт тарабы тең тосулган, чек аралары такталган. Үйдүн баасы деле жакшы бага коюлуп атат. Менимче бир күндө эле сатылып кетсе керек тугандар. Карасу базарына деле жакын, Ош шаарына деле жакын, көп деле алыс эмес. Эң негизгиси бул Тельман айылы шаарга караган, шаарга өткөрүлгөн. Уже бул жерде эле мындай бир город болуп калган өзүнчө эле. Төрт тарабы тосулган, чек аралары такталган, жери тегиз. Чоң жолго деле жакын экен. Могул жакта болсо сырткы ажатканасы даяр. Могул жакта болсо запасной емкость деле бар, суу сактагыч. Негизинен бунун кереги жок. Себеп дегенде таза суунун турбасы көчөнүн боюнан өткөрүлгөн. Могул жакта болсо эки бөлмөлүү даяр времянкасы бар. Бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары орнотулган. Анан дуал тараптан, пол тараптан бүт бардыгы теплый мындай утепление болгон экен тугандар. Утепление болгон, жакшы эле качестводо салынган үйлөрдүн бири деп эйси мага маалымат берди. Эми акча керек болуп аткан, ошол себептен сатылат экен тугандар. Вариант обмен жолдорун сурап чалып өзүңүздөр эми айтып көрөсүздөр. Машинам бар же квартирам бар деп. Же болбосо сүйлөшүп нагачага деле алып койсоңуздар болот. Себептен ушундай жөнөкөй үйлөр сразу сатылат тугандар. Мына тугандар, үйдүн ичине да кирдим. Бул коридору ремонтторун көрүп атасыздар, сонун тугандар. Жакшы коридор кең экен. Мына калган эки бөлмөгө кысылбай кеңири кирип чыгып жүрө бересиздер. Анан могул жерден үйдүн алды бүт бардыгы көрүнүп турат. Жакшы. Времянкасы сонун экен. Анча-мынча үйлөрдүн ремонту мындай болбойт, билесиздер, сонун экен. Келип эле жашай бересиздер, Кудай буйруса. Мына буюм тайымдарды сурап эми калтырса керек тугандар. Мына бул биринчи бөлмөсү. Печкасы бар. Үйүңүздөрдө от жагып, жылытып турсаңыздар болот, же болбосо тамак кылып турсаңыздар болот. Эми варианттары көп. Ылдый тарабын көрүп атасыздар. Чекелери плинтус, ортосу ламинат, паркет. Ушундай. Лайктан басыңыздар, анан дос таныш туган уруктарыңыздарга ушул видеону жөнөтүп коюңуздар, ссылкасын. Балким ушундай Тельмандан сатыла турган үй издеп жүргөндүр тугандар. Анан бул экинчи бөлмөсү, караңыздар. Печкасы деле бар. Бул жакта менимче бир спальня кылып койсоңуздар жакшы болчудай. Духовкасы деле бар экен. Мына тугандар, бул үйдүн каптал тараптан көрүнүшү, караңыздар. Үйдүн артында деле 2 метр месте калтырылган. Үйдүн дуалдары, мына сырт тарабы, анан полу бүт бардыгы утепление болгон экен. Жакшы да тугандар, караңыздар, жери кеңири пустой болуп турат. Мына үйдү деле бир бурчекке салып койгон. Кийин каалагандай кылып жайланышып аласыздар. Үч очок, сыркы тапчан, дагы бир башка нерселерди каалаган жериңиздерге салып бересиздер. Канча дей турган болсоңуздар, $50,000. Анан кеми бар. Бул жерде эйси мага айтты. Болушу $45,000 экен тугандар. Ошол үчүн эми $50,000 деп айтып атат. Түшүрүп бер деп чаласыздар да, түшүрүп бер десеңиз 45ке, болушу 45ке берет экен. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай үйдү колдонуп жатыңыздар.